Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Evvelen uhayyikum bi tahiyyatil İslam. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı cemaat, hurmatlı Müslüman bir tuğandarım. Allah subhanahu ve taala siz menen bizge bergen dindin bardığının maksatı, oşondoy ele İslam dininin bağlılığı, бүткүл аламдан түшүрүлгөн, канча асмандан түшүрүлгөн китептер болсун, дин аттуу болсун, канча пайгамбар келсин, алардын баарынын келген максатын уламалар 5 нерсеге чогулткан. Макасиди шар'ия деп коет, шариаттагы берилинген максаттар эмне десе 5 негизде. 5 нерсени сактоо үчүн исламдын баалуулугу ушуга камтылат. Биринчиси кайсыл? Биринчиси хифзуд-дин, адамдын динин сактоо. Adamın жашоосундагы тартиби, dini сакталсын. Экинчи хифзул акыл, адамдын акылы, аң сезими сакталсын. Үчүнчү хифзул мал, адамдын байлыгы, мал дүйнөсү сакталсын. Төртүнчүсү хифзун нафс, адамдын өзү сакталсын. Өзүн оорутпасын, дене мүчөсүнө зыян алып келбесин. Бешинчиси хифзул ирзи ва насл, адамдын аброю, адамдын теги сакталып калсын. Мына ушул максатта бүткүл асмандан түшүрүлгөн китептер, жана Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, андан башка 124 миң тегерегиндеги пайгамбарлар баары келген ушул 5 нерсени сактоо үчүн келген. Демек, булардын ичинде эмне экен? Адам өзүнүн аброюн, өзүнүн тегини сактап калуу. Ошон үчүн ислам дини келген. Ошол максаттардын биринде. Siz menen biz bardığızga malum, бүткүл дүйнө жүзүндө мисалы спидке каршы күрөшүү күнү болуп эсептелинет 1 декабрь күнү. Ошого байланыштуу ислам диниде bundan бейгапар эмес. Балким 1 декабрды гана бир эле күнгө күрөшүүнү жарыялаган болсо, ислам дини балким ар бир жашоо тартипте бул мындай жолго жол бербөөгө буйруган. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтып коет: "Ва ла тaqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Вала тақрабу зина. Мисал, урматтуу угандар, расмий маалыматка кайрылсак, интернет булактарында жазылыптыр, 2020 жылдын 1 октябрына карата маалыматы. ВИЧ инфекциясы менен расмий катталган учуру 10.173-кө жетти дейт. Ал эми ушулардын ичинен 1 жылдын ичинде 2020 жылдын эле ичиндеги катталгандары 468 жаңы учурлар катталган. Бул инфекцияга кабылгандардын 23% дүйнөдөн өтүп кетүү коркунучка ээ экен да. Булардын ичинен жыныстык катташ аркылуу жуктуруп алгандар 2020 жылдын ичинде 67%-ны түзөт. Мындайча айтканда 468дин 67%, 300дөн көбүрөөк адамдар ушул жыныстык катнаш аркылуу бири-бирине ВИЧ жугузуп алган дейт да. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала эмне дейт? "Вала тaqrabu zina." Силер зина кылбагыла деп айткан эмес. Никесиз бири-бириңерге жакындык кылбагыла деп айткан эмес. Балким ла тaqrabu, ага жакындабагыла деген да. Алланын философиясы. Жакындабагыла. Яни ага чакыра турган, ага себеп боло турган жолдорго жол бербегиле. Кооздонуп чыксаң бирөөнүн пикирини чачыратып атасың. Эгерде аралаш эле жүрө турган болсо бири-биринин ою, бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келип суралып калды. "О айтал хамва я Расулаллах." O Allah'ın elçisi, hamu turasına maga kabar beriңizçi. Hamu degeni özünün ayal kişinin kelindin kaynaga kaynilери менен bir bölmödө жалгыз болуп калуу маселеси. Пердени сактабастан кайнага кайнилери менен чогултуруу маселеси. Ушул турасында кабар бериңизчи десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Ал-хаму маутун." Бул мындай абалда болуу, бул өлүм деди. Мындайча айтканда, пикирдин бузулушу, жамандыктын келүүсү, эки адам жалгыз болсо, үчүнчүсү шайтан болуп, бул өлүм деди мындай болуп калуучу. Ушул себептерге ла тaqrabu zina, зинага жакындабагыла деген Аллах Тааланын буйругунун максаты зинага алып келе турган бардык жолдордун эшигини жапкыла деген сөз. Мисалы, ислам шариятын ачык карай турган болсок, бетти жабуу ислам шариятында мисалы парз эмес, бет аврат эмес, бет аврат болуп эсептелинбейт.
Бирок качанда ошол адам аял киши эгер бетин ачып жүрө турган болсо, өтө сулуу болсо, башкалардын жүрөгүнө туура эмес ой пайда кылып кое турган болсо, анда шарият буйрат, андай аялдар бетини жаап алсын дейт. Же эркектердин пикири такыр бузулуп кеткен болсо, көргөн аялга эле эгер ою бузулуп аткан болсо, анда дагы бетини жаап алсын. Аврат болбосо да бетини жаап алсын дейт. Аллах Таала ла тaqrabu зина, зинага жакындабагыла деген да. Ага жакында турган нерсени кылбагыла, көзүңөрдү сактагыла, тилиңерди сактагыла. Кыяматта Алланын алдында эң жаман абалда ким болот десе, ким төшөк маселелерин башка бирөөлөргө айткан болсо. Зинага кыскасы такыр жол бербегиле деп Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала буйруган. Ошондон уламалардын сөзү бар. Ва башшири зания би хараби байтихи валау ба'да хин дейт. Зинага кадам койгон эркекке, зинага кадам койгон аялга куш кабар берип койгон, анын үй бүлөсүнүн бузулуусуна эгерде кийинирээк болсо дагы. Ал кылган кыймыл аракетинин таасири сөзсүз жашоосунда көрүнөт, бирок кийинирээк болсо дагы анын куш кабарына жеткирип койгон дейт. Кайра кайтып келе турган нерсе экен да. Бир жолу бир жерде отурсак мечитте bir байке келип калды. Кадыр Барту. Чоң даражалуу киши. Бир канча миңдеген адамдарды иштетип жүргөн. Өзү военный тармактагы киши. Анан келип формасы менен эле келди. Келип анан айтат, "Ким имам сап?" Имам сап менен жалгыз бөлмөгө кирди. Кирип анан айтат, "Менин бир кызым бар, бойго жетип калган. Жогорку окуу жайда окуйт." Анан сабакка кетет, кечигип келе баштады. Bir ay öttü, 2 ay öttü, 2 aydan beri geç gelet, tünü gelet. Ana ben emne olup atıp mugallim menen baylanışsam, mugallim aytты, bul sabakka gelbegen 2 aydan ötüp ketti, sabakka takır gelelek dedi. Ana men taң emne kılıp atatken de arkasından düştüm deydi. Arkasından düşüp karasam, үйдөн çıkıp ketken jakşınakay bolup ele. Бирок bir жака girip туруп ал жактан жасанып чыкты, башкача болуп, ачыкча болуп. Анан барып туруп bir үйдү барып туруп звонокту басты. Ал жактан bir men курактуу болгон bir байке чыгып келди. Ошо менен анан кирип кетти кучакташып дейт. Анан мен жакшы ой менен, жаман күмөн жок. Терезеден барып карап, эмне кылат экен деп карасам, ал көрсө телефон аркылуу, чакырык аркылуу иштеп калыптыр дейт. Ан келип айтат, эмне кылыш керек мен депчи. Ошол окуяны айтканда ушу сөз эске келди да. Ва башшири зания деп. Өзүнүн жашоосунда намазы жок. Өзүнүн жашоосунда зинадан алыс болуу деген жашоо тартип жок. Анан бул уламалар айтат, ушундай зина кылган адамдарга куш кабар берип койгон, анын үйүнүн бузулуусу туурасында эгер кийинирээк болуп болсо дагы. Аялы менен болбосо же кызы менен. Ошондон бул ушундай бир карыз экен Имам Шафи рахматуллах айткандай. Аны сөзсүз бир күнү өзүңдүн үй бүлөңдөн төлөгөнгө туура келет зина кыла турган болсоң дейт. Ошондон урматтуу туугандар, бул өтө жаман көрүнүш. Жаман көрүнүш. Ула устазыбыз айтат эле, адам баласынын табиятыны Кудай Таала ушундай кылып жаратып койгон. Эгерде арам менен рахат ала турган болсо, анда Аллах Таала адалдан болгон рахатыны алып, эң төмөнкү деңгээлдеги арамдар аркылуу Аллах Таала рахат берип коет дейт. Капкара, кебетеси суук, эч бир жагымсыз болгондон алган рахатын ак никелешкен, таптаза, сулуу аялынан рахат ала албай калат экен да. Кудай Таала ушундай кылып адамдын ички дүйнөсүн өзгөртүп салат дейт. Бул ошончолук бузуку болгонсо, Ибн Кайым рахматуллах айтат, бул зина дейт. Зина никесиз жакындык. Бул адамдын дүйнө жана акыретини буза турган нерселерден болуп саналат дейт. Ошону бир аз сүрөтүнү чыгарып берет. Кандайча? Мисалы зина кыла турган болсо, эмне болду? Ал аркылуу ортодо перде деген, уяттуулук деген эң чоң адамдын бир касиети жок болду. Уяттуулук кийимини, чадырыны чечип салды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу өтүп баратса, бир адам яидуху ахаху фил хая, өзүнүн мусулман бир тууганынын, бир сахабаны уяттуулук туурасында насаат кылып жатыптыр. Сен өтө эле уяттуу боло бербе да деген мааниде. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Дa'ху fa innal haya'a khayrun kulluhu." Буну сен таштагын. Буга тийбегин, уяттуу боло берсин. Анткени уяттуулуктун ар бири бул жакшылык деди да. Уяттуулуктун кандай түрү болбосун, кайсыл жерде ачыкка чыкпасын, бул жакшылык, урматтуу туган уяттуулук. Бул диндин негизи, имандын эң негизги бутагы болуп эсептелет.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Al-iman bid'u ve sab'una şu'batan. Fa afdaluha kavlu la ilahe illallah ve adnaha imatatul ada anit tariq vel haya'u şu'batun minel iman." İmanın 70'ten aşık butakları var deydi. İmanın 70'ten aşık butakları var. Demek jön ele momun bolsoңuz, sakalыңыз ösüp kalsa, joluğuңuz bolsa, oşo menen ele imandı bolup kalbaysız. İmandın belgileri var. Oşol arkılуу Allah'ın